Бир нерсе айтайын. Араңарда соодагерлер болсо, угуп алыңыздарчы. О капырлар, дин бузуктар ар кандай майрамдарды чыгарып, ошол убакытта мындай айтканда скидка дейт экен да. Скидка чыгарат экен. Бал 50% скидка, 60% скидка, кээ бирөө 70% скидка дейт экен да. Анан ошентип өзүнүн майрамдарында ошондой скидка кылып адамдар барып ушундай болот. Бирок айланайын биздин мусулмандар болсо, именно эки майрамыбыз бар экен, Ороз айт менен Курман айт. Ошондо биздин товарлар 70% кымбаттап кетет да. Кичинекей эле көчөңкү эле турган жүзүм, мына бүгүн 100 сом болсо, эртең майрамдын алдында 600 сом болуп кетет. Айланайындар, аны айтайын деген нерсем эмне? Келде мусулмандар, мусулманчылык кылабыз. Ошол мезгилде ушундай бир мусулмандарды ойлойлу. Биз мусулман ушул майрамдарда эт жебегендер эт жейт деп ойлойбуз. Көптөн бери жеген кедейген бал эт жейт деп ойлойбуз, бирок биздикилер болсо ошол жей турган этти ушунча кымбаттатып ийет. Бир кой масал 15 000 турса, азыр эртең күн сое турган болсоң 25 000 деп коюп турат да, жөн 25 000 болду. Атайын ошон үчүн билесиңер жана монополия деп коет. Ошону атайын элдер кыйналып турган мезгилде сатам деп чогултуп коюп тургандан кийин ошону саткан адамдар күнөөкөр болот. Ошол себебинен кымбаттатпай өзүнүн эле баркындан аркында өзүңө жетерлик нерсе сатсаң, машалла пайдасы ушор экен. Мына кайрылар ушор экен.